Устаз, ушу таухид деген сөздү кыргыз тилинде кантип түшүнсөк болот дейт? Бул араб тилинен келген, бул вахид деген жалгыз бир деген сөздөн чыккан да. Анан таухид деген эмнени билдирет? Бул ошо Аллах субхана тааланын жалгыздыгы дегенди билдирет. Алла таала жалгыз, ар бир мусулман ошо Алла таалага түз сыйынып, Алла тааланын жогоруда айтылган нерселерде жалгыз деп билген болсо, мисалы сыйынууда жалгыз деп, ысым сыпатында, кылган иштеринде жалгыз деп, анан ушул нерселерде мен Алла тааланын жалгыз деп ишенем. Алла тааланын эч бир шериги жок десе, ошону таухид деп айтат. Таухид деп айтат. Демек, ошол адам баласы таухидти карманып аткан себеби ошол нерседе Алла тааланы жалгыз деп атат. Мунун шериги жок, теңи жок. Алла таала ушул нерселерди жалгыз деп айтуусу ошону таухид дейт. Адам баласы ширкке түшсө, коркунучтар келиптир. Бул ширктен кантип тобо кылсак болот? Тобо кылсак кечирилеби? Дейт суроо. Албетте жакшы суроо экен. Аллах субхана таала бул жөнүндө Куранын көп аятында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көптөгөн хадистеринде айтып кеткен. Бул тобонун эшиги кыяматка чейин ачык. Жана адам баласы бул дүйнөдөн жана чыкканга чейин ачык. Аны эч ким тоспойт. Адам баласы кайсы убакта кандай күнөө кылбасын, мейли ширк болсун, мейли кафырлык болсун, же андан башка күнөөлөр болсун, өзүнүн күнөөсүн мойнуна алып, билер замат Аллах субхана таала тобо кыл, кечирим сураган болсо, Аллах субхана таала бардыгын кечирет. Мейли керек болсо, мисалы, бул жашоодо 30-40 жыл, 80 жыл, 90 жыл кафырлыкта, ширкте жүрүп, бирок да өлөрдүн алсында бир күн калабы, же бир саат калабы, же бир ай калабы Аллах таалага ушу күнөөсүн мойнуна алып, кечирим сурап, Кудай таалага жалдырап, ушу мен билбей ширк кылып жүргөн экенмин, мени кечир Алла таала деп тобо кылган болсо, Алла таала баарын кечирет. Мындай окуялар көп. Канча деген адамдар туура эмес жолдо жүрүп, бир гана аз убакытта Алла таалага тобо кылып, ошентип исламдын үстүндө, таухидтин үстүндө кеткен адамдар. Ошондуктан шайтанга дагы моюн бербеш керек. Албетте адам баласы да коркуу жана үмүт кылуу сыпаты бирдей жүрүш керек. Мисалы, мен мусулманмын, таухидти кармансам эле Алла таала мени кечирет экен деп жүрө бербестен, таухидти карманып жана исламдын башка парыздарын да толук аткарыш керек. Ошондой эле бир күнөө кылып алган кезде болду, мен күнөөкөр болдум, Алла таала мени кечирбейт экен деп үмүт үзбөш керек. Анткени үмүттү үзүү бул шайтандан. Аллах субхана Куранда айтат: "Ла тaqнату мин рахматилла". Алла тааланын мээриминен үмүт үзбөгүлөр. Алла таала баардык күнөөнү кечирет. Ошондуктан кайсы бир адам кандай күнөө кылбасын, анткени адам баласы пенде да. Балким жаңылыштык менен же болбосо азгырылып, ширк болбосо да башка күнөөлөрдү кылып коюш, кокустан бери ширк кылып алган болсо, Алла таала дароо тобо кылыш керек. Алла таала кечирим сурап. Алла таала баардыгын кечирет. Эч качан үмүт үзбөш керек. Алла таала эң мээримдүү зат. Ким Алла таала жалдырап кайрылса, болду, Алла тааланы кечирет. Мына биз жана бисмиллахтын башына эле карап атпайсызбы? Бисмиллахир рахманир рахим. Ошо ырайымдуу, мээримдүү улан Алла тааланын аты менен деп атабыз. Алла таала баардык нерселерден ырайымдуусу. Баардык махлуктардын анын ырайымына чек жок. Анын ырайымына эч кимдин ырайымы тең келбейт. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, бул жанагы ширктин коркунучун же тозоктун коркунучун айтса, адамдар коркпош керек да. Мен болду, күнөөкөр болуп туруп, мен ошол бойдон балайга кабылган экен деп. Жок, мунун баары эмнеге айтып атабыз? Ушунун мунун баарын эскертүү катары. Абайлаңыздар, ушундай нерсеге батып калбаңыздар, бир туугандарды, башкаларды үйрөткүлө. Эгерде кокус ошентип ким кылып алган болсо, дароо тобо кылсын, Алла таала кечирет. Эч бир ортомчу кереги жок тобо кылыш үчүн. Бир жерге берип, же молдого барып, же болбосо бир кабырга барып, же бирөөгө барып жалдыра эмес. Кайсы убак болбосун, күндүр түндүрбү, уйкудан турабы, тамак ичип атабы, кандай акыбал болбосун, Алла таала ошол заматта жалдырап дуа кылган болсо, Алла таала ошонун баарын кечирет. Биздин динибиз ортомчуга муктаж эмес. Биз илимдүүлөрдөн, башкалардан илимди үйрөнүп, сурап билебиз. Бирок биз күнөө кылсак, кемчилик кылсак, алар бизди кечирбейт. Жанагы попторго окшоп күнөө кылып койгон болсо, элдерден сурап эмне кылдың деп, мен сеникин кечирдим деп. Жок, алар махлуктар. Биз эч качан махлуктан кечирим сурабайбыз. Бир гана биз Кудай тааладан кечирим сурайбыз. Биз менен Алла тааланын ортосунда эч бир нерсе тоспойт. Алла таала баарын көрүп турат, баарын билип турат. Алла таала кайсы убакта жалдырасак, ошонун баарын кечирет.